Кымбаттуу студенттер, бүгүн сиздер менен AutoCAD программасында таблица чийип болтурганды карап көрөлү. Таблицаны AutoCAD программасында бул сол жактагы панелде мындай значок бар. Же болбосо рисование деген менюга кирсеңиздер, ичинде дагы эле ошондой таблица деген менюча бар. Ушул эки топчунун бирөөсүн бассаңар, таблица деген команданын диалогдук терезеси ачылат. Эми ошол диалог терезени кичине карап көрөлү. Эң биринчи эле таблицанын стили деп чыгат. Ал жерде стандарттуу же башкачабы койсо болот. Мисалы үчүн кандай стилдер керек. Аны азыр стилдерге тийишпей эле коелу. Стандарттуу стилдеги таблицалар түзүлсүн. Андан кийин таблицанын эки режими болот. Бирөө болсо AutoCAD программасынын өзүнө жаңы таблица чийгенден, мына бул жерде пустой таблица деп жазылып турат. Же болбосо кайсыл бир башка программада түзүлгөн таблица, мисалы үчүн Word'то же Excel'де түзүлгөн таблица менен байланыштырып койсоңор болот. Азыр биринчи AutoCAD программасынын өзүндө таблица түзүп көрөлү. Ал үчүн мына бул пустой таблица деген жерге топчуну белгилеп коелу. Андан кийин запрос точка вставки. Так, кайсы жерге коелу дейт. Аны болсо биз өзүбүз сурасын кайсы жерге коелу деп, аны биз ошол жерге көргөзөлү. Андан кийин канча мамыча болуш керек таблицада. Мына AutoCAD өзү 3 мамыча болсун деп атат. Ошол мамычанын жазылыгы канча болсун? Бул жерде 50 миллиметр деп турат. Канча сапча болсун? Бул жерде 5 сапча деп көрүнүп атат. Анан сапчанын, ар бир саптын бийиктиги канча болсун дейт. Тексттин бир сабындай болсун дейт. Мейли ушул боюнча баардыгын калтыралы. Же азыр бул жерде өзгөртүп көрөлү. Мисалы үчүн эки эле мамыча болсун. Мамычанын жазылыгы 40 мм болсун. Так. 3 эле сапча болсун. Бир саптын бийиктиги ошол тексттин бир сабына барабар болсун. Эми таблица чийгенде эң биринчи сап эмне болсун дейт. Ошол таблицанын аты болсунбу? Же кандайдыр бир маалыматтар киргизилсинби? Экинчи мамыча, экинчи сапчада эмне болсун дейт. Заголовок дейт. Калгандары эмне болсун? Калгандар жөнүндө кандайдыр маалыматтар болсун дейт. Мына азыр эмнелер болушу мүмкүн, карайлы. Эң биринчи сабында аты, же болбосо ошол мамычанын өзүнүн аты, бул таблицанын аты, же болбосо жөн эле кандайдыр бир маалыматтарды киргизе берели дейт. Экинчиси эмне болсун дейт. Анан үчүнчүсү кандай болсун дейт. Биз эми ошо стандарт түрдө калтыралы. Биринчиси аты, таблицанын экинчиси болсо ошол мамычанын кандайдыр бир аталышы, андан калгандарында болсо кайсы бир маалыматтар болсун дейт. Кечиресиздер, жоготуп ийдим. Кайра башынан баштайлы. Так, мына бул жерде аз айтканбыз 3 деп, бул жерде 2 дегенбиз, бул жерде 40 дегенбиз. Мына ушул боюнча кое берели. Эми кайсы жерде болсун дейт таблицабыз. Мына бул жерде болсун. Таблица аябай кичинекей көрүнүп калды. Ошон үчүн азыр
чоңойтуп алалы. Мындай болуп турат. Значит, биринчи сапчага таблицанын атын жазалы. Мисалы үчүн тетиктер деп жазалы. Бул жерде болсо аттары, тетиктердин аттары. Бул жерде болсо, мисалы үчүн баасы дедик. Мына ушундай кылсак бир таблица түзүлүп калды. Эми бул жерге ар кандай тетиктердин аттарын жазып көрөлү. Болт, баасы 20 сом, гайка, так, 15 сом, шайба 5 сом. Мына ушундай бир таблица түздүк. Эми кадимкидей эле файлды сактап койсок, анда таблицасы бар кайсы бир автокадтын файлы болуп калат. Эми бул таблицанын өзүн кичине кененирээк карайды. Таблицанын кайсы бир уячасына курсорду алып келсеңер, алдында бөлүнүп калып атат, көрүп атасыздар өзүңүздөр. Эми ошону кантип бөлүш керек, эмне кылыш керек, анын баарысын азыр карайбыз. Анан мисалы үчүн бир нерсе жазыш үчүн бул жерге таблица деп чыгып атат, бирок кадимки эле текст жазган учурду биз карап көргөнбүз. Ошондой эле тексттин шрифтинин бийиктигин, өңүн, азыр мына өңүн өзгөртсөк болот. Мына муну 6 кылып коеюн. Кыйшайып жайгашышы, жана башка шрифттин касиеттерин өзгөртүп кое берсеңиздер болот. Андан кийин кайсы бир уячага алып келип, мышканын оң жагын бассаңыздар, мына мондай көп форматтоочу командалар чыгат. Уячанын стили, данный болсун, заголовок болсун, название болсун деп мына бул жерге дагы айтып атат. Ошол уячаны эмне деген фон берип койсок болот. Мындай кылып, мисалы үчүн. Андан кийин каяк жагына, жазуунун каяк жагына теңдештирели. Азыр жазылып турат вверх вправо. То есть оң жагы, анан өйдө жагы. Бул өйдө жагы ортосу. 20 деген каяка жазылып калды, көрдүңөрбү? Так. Же болбосо ортосу эки жагынан алганда тең ортосу. Мындай. Же болбосо бийиктиги боюнча ортосунда болсун, а бирок сол жагына жазылсын. Мындай кылып койсоңуздар болот. Андан кийин таблицанын уячасын кандай кылып башкача өң бериппи, жоонураак кылыппы, өңүн мисалы үчүн жашыл кылайын. Анан мындай кылсак, уячанын чектери кандай көрүнүп калыш керек дейт. Көрүнүп калды. Мондай болуп көрүнүп калды. Эми ушул ушунда уячаны дагы бул жерге келтирсек, дагы мындай келтирсек, ар бир жолу ар бир уячаны форматтап отурбай, кайсыл бир үлгүдөгү уячаны алып туруп, ошону башка жактарына коюп чыксак, мына ушундай форматталып калат. Андан кийин эмне эле жаңы форматтап чыктык элек, жок, ал жакпай калса, аны алып ташташ үчүн мына
снять дегенди алсаңыздар өзүнүн мурунку форматы менен келип калат. Кечиресиздер, эмне болуп атат. Эми таблицага мисалы үчүн дагы бир мамыча кошуш керек. Сол жагына, оң жагына дегендей. Мисалы үчүн оң жагына кошолу, мына оң жагына кандайдыр бир мамыча даяр болуп калды. Баягы формат менен, мурунку формат менен. Бул жердеги мамыча кандай форматта турса, ошол форматтагы дагы бир мамыча кошту. Эми аяк жагына бир сап кошолу. Мына сап коштук. Мына мындай сап кошулуп калды. Жок, бул мамыча ашык болуп атат десеңер, анда аны алып таштасак болот. Алып таштадык. Мына ошентип таблицанын өзүн AutoCAD программасында кантип чийгенди үйрөндүк. Демек, таблицаны башка программа түзүлгөн абалынан ушул AutoCAD программасына алып келгенди үйрөнөлү. Аны үчүн кандайдыр бир программада, мисалы үчүн Excel'de bir таблица түзүп коелу. Мына бул жерде бир таблица түзүлүп турат. 1, 2, 3, 4, 5 мамычадан, анан 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 сапчадан турат. Ушул таблица азыр AutoCAD программасына барып орнуп калыш керек. Эми Excel'дин бир жакшы жери бар. Бул жерде ар кандай арифметикалык, алгебралык жана башка операциялар жасаса болот. Мына мисалы үчүн бул жерде сумма деген турат. Булардын суммасы. Бул жерде болсо көбөйтүндү болуп турат. Бул экөөнүн көбөйтүндүсү. AutoCAD'га дагы таблицада андай операцияларды аткарууга мүмкүнчүлүк жок. Ошон үчүн кайсы бир программада түзүп алган таблицаны алып барып тиги жерге койгон биз үчүн жеңилирээк болот. Эми AutoCAD программасына келели. Келип таблица дегенди ачабыз. Ачтык. Анан бул жерден бул параметрди өзгөртөбүз. С пустой таблица дегенди биз азыр вот на основе связи с данными деп жасабыз. То есть башка файл менен байланыштырабыз. Аны үчүн мына бул жерди бассак азыр файлдарды танда дейт. Тандап көрөбүз. Так. Мына бул тетиктер дегенди басайын. Бул жерде таблицанын формасы ачылып калды. Бизге жакса, анда окей деп басам. Мына бул жерде келчү таблицанын сүрөтү көрүнүп турат. Эми бул жерде кайсы жерге коюшту компьютер сурайт, анан ушул жерде көргөзүп беребиз. Окей. Мына бул жерге коелу. Койдук. Таблица келип жайгашып калды. Эми биздин алгачкы Excel'дин файлындагы маалыматтар өзгөрүлүп калсын дейли. Мисалы үчүн бул жерде бу 4-түн ордунда 40 болуп калсын дейли. Анда албетте бул санын баары өзгөрөт. Анын баарысын AutoCAD'да кайрадан кол менен оңдоп чыгууга туура келет. Андай мүмкүнчүлүк албетте бар. Бирок биз азыр башкачасын карайлы. Эгерде алгачкы Excel'деги таблицаны өзгөртсөк, бул жердеги бул маалыматтар өзгөрөбү, көрөлү. Так. Аны үчүн Excel'ге кайра баралы. Мына 4-түн ордуна мен 40 деп жаздым. Бул жерде маалыматтын баары өзгөрдү. Эми тиги таблицаны карап көрөбүз. Жок, 4 боюнча эле турат. Өзгөргөн жок мына. 4 боюнча эле турат. Аны кандай кылабыз? Анда бул жердеги таблицадагы маалыматтар өзгөрүш үчүн биз ошол кайсы жер өзгөрүп аткан болсо, же башка жерде болобу, ошол ячейканы бөлүп алабыз. Анан мышканын оң жагын басабыз. Бассак, бул жерде
связи с данными деп турат. Так. Анын ичине кирсек 4 режими, 5 режими бар экен. Ошонун ичинен азыр муну жасабыз. Мурунку баштапкы файлдагы өзгөртүүлөрдү бияка киргизелби деп сурап атат. Ооба дейм. Азыр бул жерге 40 деп чыгып калыш керек. Азыр кичине күтө туралы, компьютер өзү жай иштеп атат окшойт. Мына өзүңүздөр көргөндөй, мурда 4 ордун азыр 40 болуп калды. Бул жерде 200 болуп калды. Азыр бул жерде көрөбүз 1634 болуп калды. Демек, өзгөрүлдү. Ошентип, кайсыл бир маалыматты өзгөрткүбүз келсе, баштапкы файлдан барып маалыматты өзгөртөбүз. Анан бул жерге дагы бир жолу кайталайын. Бул жерде мына бул менюдан жаңыланган файлды жаңырап бер деген команданы басып коебуз. Эми ушул Excel'дин файлы азыр өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бул жумушчу доскада жайгашкан. Биз байланыш түзүп атканда, азыр да бир жолу көргөзөйүн. Байланыш түзүп атканда мынтип жазганбыз. Мынткенбиз. Анан муну алып келгенбиз. Анан алып келгенде мынтип сураган. Биздин тетиктер деген файл азыр жумушчу үстөлдө турат. Биз азыр ушул тетиктер деген файлды автокадтын бул чиймеси сакталуучу файлга алып барып кошушубуз керек. Мына азыр файл сохранить как дейин. Анан мои документы деген жерге барып түшкөн атат. Мен ал жерге папка түзүп коеюн, папка түзүп атам. Анын атын өзгөртүп коелу. Биринчи чийме деп коеюн. Так, биринчи чийме. Мына ушул папкага биздин чийме сакталыш керек. Мына чийме 1.
сактадым. Эми ошол эле папкага алып барып, бул тетиктер деген файлды жеткиришибиз керек. Мен азыр муну файлды жабайын, анткени себеби көчпөй коет. Көчүрдүм. Менин документтерим, анын ичинен биринчи шийме. Мына биринчи шийме дегендин папкага эмелеки тетиктер дегенди алып бардым. Муну жаап коебуз, азыр кереги жок. Эми кайрадан автокад ачалы. Бул жерге каалаган уячага коюп туруп эле связь данными дегенди басабыз. Анан бул үчүнчүсү редактирование связь данными тетиктер дегенди коюп атам. Бул жерде биз жана биринчи баштаганда полный путь деген боюнча кетип калганбыз. Эми азыр ошону өзгөртүп көрөлү. Салыштырмалуу жол дейбиз. Демек, автокадтын шиймеси дагы бул таблицадагы бир эле папкада тургандыктан, анда башка компьютерге алып барып көчүрсөк деле, папкасы менен алып баргандан кийин ал файлдар бири-бирин таап алышат. Эгерде полный путь десек, анда бир компьютерде болсо жакшы, а башка компьютерге алып барганда автокадтын шиймеси барат, ал эми таблица тиги мурунку компьютерде калып калат. Ошон үчүн экөөнү бир папкага жайгаштырып, салыштырмалуу жол дейбиз, анткени тезирээк табат. Анан папкасы менен көчүрүп кеткенге ыңгайлуу. Мына койдум. Мына азыр эки файл тең бир эле папкада сакталып калды. Ушу менен таблица түзгөндү көрдүк. Айта кетчү нерсе, албетте, Excel'ге түзүлгөн файл болобу, эмнеге болгон болот, баары бир эле башкача редакциялай берсеңиздер болот. Мисалы үчүн мындай кылып, так, мурда кандай кылып редакцияласа, ошонун баарысын бул жерден жазсак болот. Мына мисалы үчүн вверх, вправо. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Ушу менен таблицаларды карап бүттүк.